Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Пульс ден соолук программасы жана алып баруучусу мен Айнагүл Турдуева. Бүгүн биз сиздерге боор оорулары, гепатит Б-С илдеттеринин алдын алуу, профилактика жөнүндө айтып беребиз. Ал үчүн бүгүн биздин студияда Ош шаарындагы Дени сак эл ассоциациясынын инфекционисти, гепатолог дарыгери Сатыбалдыев Жомарт Абдынасырович конокто. Саламатсызбы? Куш келипсиз биздин студияга. Эскерте кетсек, сиздер Пульс ден соолук программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Эгерде сурооңуздар болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номер аркылуу сурооңуздарды жазсаңыздар болот. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Анда эмесе Жомарт мырза, айтсаңыз, бул боор ооруларына кирген гепатит Б-С бул кандай оору? Саламатсызбы, саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда вирустук гепатиттер аябай кеңири тараган. Аларды эки чоң бөлүккө бөлүп кароого болот. Биринчиси кан менен жугуучу гепатиттер. Булар Б жана С деп аталат. Алар кан менен контакт болгондо гана жугат. Адам кайсы учурда кан менен контакт болушу мүмкүн? Кандайдыр бир көп жолу колдонуп аткан курч предметтерди, мисалы үчүн кимдир бирөөнүн устарасы, бритва деп коет, ошону колдонсо, эгер биз медиктер шалаакылыкка жол берип, көп жолку колдонуучу инструменттерди жакшы стерилизация кылбасак, биз гепатит Б-С ооруларын жуктуруп коюшубуз мүмкүн. Андан сырткары татуаж жасаганда, косметологияда жана башка кан менен байланыштуу процедураларда жугуп калышы мүмкүн. Буну гемоконтактный гепатиттер деп коет. Булар Б-С айтып өткөнүмдөй. Бул адамга жугуп калгандан кийин көп учурда белгиси болбойт, көп учурда. Анан адам өзү ооруп жүргөнүн билбейт да, качан гана оору өтүшүп кеткенде байкаган учурлары көп болот. Мындан сырткары дагы бир гепатиттин чоң тобу бар. Бул кир колдор, тамак аш жана булганыч суудан жугат. Жаш балдар ооруйт, буну биз гепатит А деп коебуз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жаш балдар арасында вирустук гепатит А өтө кеңири тараган. Эми мындай толугураак айтсаңыз, бул вирустук гепатиттин канча түрү бар? Негизинен вирустук гепатиттердин түрлөрү аябай көп. Айтып өткөндө экиге эле бөлүп коебуз: кир колдор аркылуу жугуучу жана кан менен жугуучу деп. Кир колдор менен тамак аш, суу менен жугатырган гепатиттердин бүгүнкү күндө Кыргызстанда эки түрү белгилүү: гепатит А жана гепатит Е. Кыргызстанда гепатит А жаш балдар арасында аябай кеңири тараган, бирок гепатит Е бүгүнкү күндө кездешпейт да, жок. Көп жылдан бери кездешпейт. Советтер Союзу мезгилинде Кыргызстанда көп кездешкен, көп каза болгон адамдар болгон, кош бойлуу аялдар болгон. Азыр андай жок, Кудайга шүгүр, жок. Ал эми вирустук гепатит Б-С деген бул кан менен жугуучу, айтып өткөндөй. Андан сырткары бүгүнкү күндө FGTTV деген дагы гепатиттер бар илимде, белгилүү. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, бул вирустук гепатитти аныктоого Кыргызстанда техникалык лабораториялык мүмкүнчүлүктөрү барбы? Ошол боюнча берсеңиз. Бул суроого эки бөлүп жооп бериш керек да. Кыргызстандын аймагында дегенде жалпы эле Кыргызстан аймагын түшүнүш керекпи же Кыргызстандын мамлекеттик медициналык мекемелеринин жөндөмүбү деген суроого жооп бериш керек да. Бул жерде эгер Кыргызстандын мамлекеттик медициналык мекемелерди ала турган болсо, жакындан эле вирустук гепатит Б-С дегендерди аныктоо жүргүзүлүп атат. Бирок мындай биз каалаганчалык профессионалдык деңгээлде эмес да, толук эмес. Но 80-90% учурда бизге керектүү маалыматты тактап бере алышат. Ал эми андан сырткары жеке менчик клиникалар бар, алар акчага жасайт, акы төлөө жолу менен жасайт. Алар да колунан келгенче анализдерди биз үчүн чыгарып берип жатат. Бирок ошого карабастан FGTTV деген гепатиттердин түрүн Кыргызстан эмес, Борбордук Азия өлкөлөрүндө да бир да мамлекет, түгүл Россия Федерациясында дагы аныктоо мүмкүнчүлүгү жок. Техникалык лабораториялык мүмкүнчүлүгү жок. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, вирустук гепатит Б менен кайсы жаш куракта жана кимдер оорушат дейт? Көрүүчүбүздүн суроо экен. Вирустук гепатит менен негизинен 2000-жылга чейин туулган биздин мекендештерибиз ооруйт. Эмне үчүн 2000-жылга чейин туулган деп айтып жатам? Себеби 2000-жылдан баштап мамлекет өзүнүн капчыгынан, каржысынан, казынадан акча бөлүп, жаңы туулганда эле гепатит Б-дан сактоочу вакцина сайып келе жатат. Андыктан 2000-жылдар арасында туулган балдардын арасында гепатит Б менен ооруган өтө чанда кездешет. Ал эми 2000-жылга чейин туулган адамдардын арасында гепатит Б-дан сактоочу вакцина сайуу иши жүргүзүлбөгөндүктөн, мурун жүргүзүлбөгөндүктөн азыр Кыргызстанда аябай кеңири тарайт. Эми ойлоп көрүңүз, 98, 90, 90, 60, элестетиңиз 2000-жылга чейин. Мына ушул адамдардын көпчүлүгү баягы жаш, күчтүү, сулуу, күч кубатка толуп иштеп, өлкөбүздүн казынасын толтуруп, экономикабызды көтөрөбүз деген адамдардын ооруп жатканы аябай өкүнүчтүү.
Рахмат. Сиздин айттыңыз 2000-жылдан баштап мына туулгандар гепатит Б'дан сактоочу вакцина алган деп айтып атасыз, эмдөөдөн өткөн деп. Бирок биз 2005-2006 жылы төрөлгөн балдардан деле гепатит Б'ны аныктап жатабыз, Б менен ооруп жатышат дегендей. Эми буга кантип түшүнсөк болот? Азыр эле мен өзүм сөзүмө каршы сүйлөгөндөй болуп калдым. Туура 2000-жылдан бери дагы туулган балдардын арасында чанда болсо да кездешет. Бул мындай болот. Бая мен башында айтып өткөндө унутуп калган окшойм. Эгер аял хронический гепатит, мындай айтканда өнөкөт гепатит Б менен ооруп жүргөн болсо, кош бойлуу кезинде же төрөт учурунда энеден балага жугуп калган учурлар кездешет. Аз болсо да кездешет. Андан сырткары мындай учурлар болуп калат. Вакцина сая турган учур келгенде бала ыстмалап, ооруп же кандайдыр себептер менен эмдөөгө барбай калат. Мына ошол балдарга дагы гепатит Б жугуп калышы мүмкүн. Андан сырткары билесиздер, биздин өлкөбүздүн башынан кандай гана экономикалык, финансылык кандайдыр бир кыйынчылыктар көп өттү. Электр энергиясы өчүп калып, баягы вакциналарды сактаган муздаткычтар керектүү электр энергиясы менен жабдылбай, же болбосо баягы вакциналарды сактоо шарттары бузулуп, же медиктер өзү шала кылып кетирип, кимдир бирөөнүн күнөөсү менен белгилүү бир температура сакталбай калат да, натыйжада ал вакциналар бузулат, айныйт, анан алардан эффект болбой калат. Мына ушул 3 себептен улам бүгүнкү күндө гепатит Б менен ооруп калган балдар кездешүүдө. Рахмат. Андан кийинки сурообуз бул оорунун алгачкы белгилери. Гепатит Б жана С экөөнүн айырмасы кандай? Же экөөнүн симптомдору бирдей эле? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Гепатит Б жуккан адам 100 адам жукса, 80-85-inde курч түрүндө өтүп, кадимкидей көңүлү айнып, кускусу келип, тамакка табити жок, жатып алгысы келип, чоң зарасы агарып, кичи зарасы кызарып, ооруканага 100 адам түшсө, ошонун 80-85-и 6-9 айдын ичинде айыгып кетет дагы, 12-си хронизация деп коет, өнөкөткө өтүп кетет да. Анан гепатит Б жуккандан кийин көп учурда курч түрдө өтпөйт да, көп учурда тымыздын өнөкөт түрүндө өтүп, билбей жүрө берет. Ал эми андан дагы көбүрөөк учурда гепатит С болот. Ал андан да көбүрөөк тымыздын өтөт. Курч өткөн түрүн табуу өтө кыйын, өтө чанда кездешет. Тымыздын өнөкөт түрүндө өтөт. Эгер бүгүнкү күндө гепатит С дарылоо оңой, болгон 3 айдан 6 айга чейин убакытта дарылап айыктырып койсо болот. Кудайга шүгүр дарылары бар. Эң жаманы бул гепатит Б. Гепатит Бга дельта деген досу келип кошулуп калса, бул суперинфекция деп аталат дагы. Аны дарылоо өтө кыйынга, татаалга турат. Акырында Аллахтан башка эч ким гарантия бербейт, аны айыгасың депчи. Биз эч кандай гарантия бере албайбыз ошондой. Эми алдын алуу жолдоруна токтолсок, профилактика канткенде биз ушул гепатит Б менен оорубай калабыз. Миң өкүнүчтүүсү, дүйнө жүзү боюнча гепатит Сдан сактоочу вакцина жок. Аракет кылышкан окумуштуулар ойлоп тапканы бир канча жолу көптөгөн аракеттердин жыйынтыгы өтө ийгиликсиз аяктаган. Себеби дегенде бул гепатит Сдан сактоочу вакцина ойлоп табылганда адамдарга сайганда эффект болгон эмес да. Себеби дегенде бул вирус өзүнүн сырткы көрүнүшүн Фантомас деген кинодогудай өзү эле тез эле бет кабын өзгөртүп, биздин иммунитетке таанылбай турган болуп алат экен да. Ошондуктан биздин иммунитет тааныбай калат да, вакциналар эффективдүү болбой калат. Өзүнүн сыртындагы бет кабын, сырткы чел кабыгын анча деле көп өзгөртө бербейт, туруктуу бул гепатит Б вирусу да. Гепатит Б вирусуна гепатит Б'дан сактоочу вакцина Европада 1963-жылы ойлоп табылган да. 1965-жылы бүтүндөй Европа 95-80%-ын ашыгы мындай алып бүткөн вакцинанычы, бүгүнкү күнгө чейин алып атат да. Биздин Кыргызстанга болсо гепатит Б'дан сактоочу вакцина 99-2000-жылдары гана жетип келди. Бул деген сөз биздин өлкөбүз Европанын медицинасынан 50 жылга жакын аркада дегенди билдирет. Андан кийинки сурообуз, мына Кыргызстанда гепатит Б'дан сактоочу вакцина эмдөө алгандан кийин негизи эмдөө алганга канча адам муктаж? Сизде бир статистика маалыматтар барбы ушул боюнча? Мынандайда, бүгүнкү күндө биздин колубузда эки түрдүү статистика бар. Биринчиси болжолдуу, экинчиси так. Так статистиканы ала турган болсок, бул гепатити бар же жок деп изилденген адамдардын тизмеси гана белгилүү да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын эли 7 миллион. 2000-жылдан баштап туулгандардын саны 1 миллионго жеткени калды. 1 миллионду кемитип салыңыз, 6 миллион калат. 6 миллиондун ичинен 1 миллиону гепатит Б менен ооруп аткан деле болушу мүмкүн.
же болбосо кандайдыр бир боор оорулар менен ооруп өтүшүп кетип гепатит Б-дан сактоочу вакцина сайганы кеч болуп калган адамдар дагы бар. Алардын арасына картаңдар дагы кирет. Туурабы? Мисалы үчүн 90го 100гө чыгайын деп калган же 80ден ашкан адамга ким вакцина саят, туурабы? Ал боюнча атайын программада жок, эч ким аракет деле кылган жок. Негизинен ошо жаштарга багытталган гепатит Б-дан сактоочу вакцина сайуучу 65 жашка чейин. Эгер биз 65 жашка чейинки адамдарды ала турган болсок, жалпы анда жок дегенде 4 же 5 миллион адамга гепатит Б-дан сактоочу вакцина сайыш керек болот. 4 же 5 миллион адамга жок дегенде 3 жолдон саят да гепатит Б-дан сактоочу вакцинаны. Ошондо болжолу менен 14-15 миллион доза керек болот. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, гепатит Б-дан сактоочу вакцина алгандан кийин кайра ушул оору менен оорубай койгонго кепилдик барбы? Гепатит Б-дан сактоочу вакцина башка вакциналардан айырмаланып өтө сонун, далилденген, эффективдүүлүгү өтө жогору. Гепатит Б-дан сактоочу вакцина сайылган адамдардын 99,99% гепатит Б менен оорубайт деген гарантия берилет. Бул вакцина 1953-жылдан бери сайылып келип жаткандыктан, элестетсеңиз 1953-жылдан бери канча мамлекеттерде сайылды, аябай тыкыр изилденип, терең изилденип, ретроспективный анализ деп коет. Болор иш болуп өткөндөн кийин баягы тактайт го, кандайдыр процесс болуп өткөндөн кийин. Мына ушуну ретроспективный анализ деп коет. Өтө ийгиликтүү өткөн. Мезгилдин талабынан, илимдин талабынан, тажрыйбасынан, сыноосунан өтө ийгиликтүү өткөн вакциналардын баш сабында турат. Бул вакцинаны коронавирустун вакцинасы менен салыштырууга болбойт. Коронавирустун вакцинасы бул шектүү да, мындай эффективдүүлүгү орусча айтканда сомнительный деп коет. Биздин гепатит Б-дан сактоочу эч кандай шек жок. Аллага шүгүр, бүгүнкү күндө Аллах Таала бизге ушундай мүмкүнчүлүк берди. Гепатит Б-дан сактоочу вакцина эффективдүүлүгү дагы кайталап айтам, 99,99% түзөт. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, гепатит Б-дан сактоочу вакцина кайсы өлкөлөрдөн чыгат? Жана ошондой эле бүгүнкү күндө кайсы өлкө Кыргызстанды гепатит Б-дан сактоочу вакцина менен камсыздап келе жатат? Биз бул суроону экиге бөлүп жооп берсек болот. Мамлекеттик медициналык мекемелер атайын бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жардамы менен бир бөлүгүн ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму төлөйт, бир бөлүгүн Кыргызстан өзүнүн капчыгынан төлөйт да. Мен билгенден бери Турция мамлекетинен алып атат, мамлекеттик мекемелер Турцияныкы. Андан сырткары бизге аябай жакындан жардам берип келе жаткан, арзан баада, сапаты менен эч кимден кем калышпаган, дүйнөлүк стандарттар менен эч кимге алдын ат салдырбаган жакшы сапаты менен Россия Федерациясы. Андан сырткары ошол эле сапат менен алардан деле эч сапаты кем калышпайт, алар деле эч уступкага барбайт дегендей орусча айтканда Индия мамлекетинен чыгып атат. Ошол 3 мамлекеттен бүгүнкү күндө Кыргызстандан сертификациядан өткөн, уруксат кагазы бар, коопсуздугу текшерилген сапаттуу вакциналар келип атат. Бир гана маселе аны сактоо шартында ташууда турат. Ал белгилүү бир температурада туруш керек. 2 градустан 8 градуска чейинки температурада турбаса, тез эле айнып калат да, андан эффект болбой калат сайгандачы. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, бул гепатит Б-дан сактоочу вакцинаны кимдер анан канча жолу алыш керек аны? Туура айтасыз, буну бир канча типтерге бөлүп айтса болот. Жаңы туулган бала ыңа деп туулганда эле киндигин кесип эле шарт эле 2 санына гепатит Б-дан сактоочу вакцина сайылат биринчи күнү туулганда эле. Анан 2 айлык болгондо чакырышат, 3,5 айлык болгондо да чакырат, анан 5 айлыгында сайып коет. Демек канча жол алып атат? 4 жол алып атат экен. Андан кийинки контингент болсо бул 2000-жылга чейин туулгандар. Алар да өзүнчө экиге бөлүнүп кетет. Үйүндө гепатит Б менен бирге жашагандар жана гепатит Б менен эч кандай контакт болбогон адамдар. Элестетиңиз, эгер мен үйлөнгөн болсом, да, менин аялым гепатит Б болсо, мен анда гепатит Б-дан сактоочу вакцинаны 4 жол алышым керек. Урматтуу мекендештер, көңүл буруңуздар, 4 жол алат. Кимдин үй бүлө мүчөлөрүнүн бирөөсүндө гепатит Б бар болсо, же ошол адам менен бирге жашап жүрсө гепатит Б болгон адам менен, анда алар 4 жыл алат. Бүгүн 1 айдан кийин, 2 айдан кийин, 1 жылдан кийин. Мына мен айткан нерсе мен асмандан алып сүйлөбөдүм. Министрдин 524-буйругунда каш кайта жазылып турат. Ачып окусаңыздар болот. Эгер мени медиктер көрүп аткан болсо, коллегаларым ачып окуса болот. Ал силердин столуңар бетинде турат. Көбүнчө инфекциялык контроль эрежеси боюнча медсестра же врач буну жакшы билет. Сурасаңыздар дагы сөзүн бышыктап айтып берет. Андан сырткары, эгер элестетиңиз, мен үйүмдө аялымда мен да гепатит Б менен оорубайм, гепатит Б болгон адам менен бирге жашабайм. Анда мен гепатит Б-дан сактоочу вакцинаны бүгүн 1 айдан кийин жана 6 айдан кийин. Көрдүңүзбү? 3 жол эле алынат да. Андан сырткары мындай случай болуп калат. Кайсы бир медиктер же медик эмес адамдар кандайдыр бир медициналык процедура жасап жатып, же кайсы бир адамга жардам берип жатып, ийне сайып, капельница коюп жатып, гепатит Б болгон адамдын
же гепатит Б болгон адамга сайылган ийне медикке сайылып кетсе, медицина кызматкерлерине, анда бул бир аз өзгөчөрөөк схема менен сайылат. Ошол эле күнү медицина кызматкери кайрылат, биз ага биринчи дозаны саябыз, гепатит Бдан сактоочу вакцинанын. Андан сырткары ошол эле доза күнү гепатит Бдан сактоочу иммуноглобулин деген сайышыбыз керек. Миң өкүнүчтүүсү иммуноглобулин бүгүнкү күндө Кыргызстанда жок. Гепатит Бдан сактоочу вакцинанын экинчи дозасын 7 күндөн кийин сайылат, үчүнчүсү 21 күндөн кийин сайылат, төртүнчүсү 1 жылдан кийин сайылат. Бул экстренный авариялык случай деп аталат да, учур деп аталат. Жашырбастан айтыш керек, биздин кызматкерлер сайып берет. Бүгүнкү күндө мамлекетте гепатит Бдан сактоочу вакцина бар. Ошол вакцинадан сайып беришет. Иммуноглобулин жок деп айттыңыз, анан жардам береби, эгер аны сайбай калган жасасаңыздар? Бул боюнча атайын илимий изилдөө жыйынтыгы жок. Кимдир бирөөгө жардам берди, кимдир бирөөгө жардам бербей калды деген атайын бизде статистика колубузда жок азырынча. Андан кийинки сурообуз көрүүчүбүздөн экен, гепатит Бдан сактоочу вакцина кимдерге сайганга болбойт дейт. Биринчи кезекте гепатит Бдан сактоочу вакцина кайсы бир вакцина курамындагы заттарга аллергиясы бар болсо, мисалы үчүн сизге гриппке каршы вакцина сайганда аллергия берген болсо, анын курамын изилдешибиз керек. Грипптин курамындагы бар заттар гепатит Бдан сактоочу вакцинанын курамында бар болсо, анда сайбайбыз. Себеби биз билбейбиз кайсы компонентине аллергия береринчи. Ошондуктан биз вакцина сайган жерде аллергиялык шокко каршы бүт дары-дармектер даяр турат, биздин кызматкерлер окутулган болот ага жардам бергенгечи. Ошон үчүн вакцина саярдан мурун биз пациентти милдеттүү түрдө сурап көрүшүбүз керек. Сиздин кайсы бир дары-дармекке, уколдорго, вакциналарга аллергияңыз бар беле? Болгонбу? Болсо кандай болуп өттү эле деп сураш керек да. Экинчиси кош бойлуу аялдарга. Кош бойлуу аялдарга вакцинанын эки түрү болот: сайыла турган түрү жана сайылбай турган түрү. Кош бойлуу аялдарга курамында консерванты жок гепатит вакциналарын сайса болот, Бнын. Ал эми курамында консервант бар болсо, анда кош бойлуу аялга сайып болбойт. Себеби бул боюнча атайын илимий изилдөө жыйынтыгы жок. Кош бойлуу аялдарга сайып антип тажрыйба өткөзгөн, ол Гага трибунал деп коет го, ол соттолот, андай аны сайганга болбойт өзү негизи. Анын өзүнүн жол жобосу бар, эрежеси бар. Анан кийин болсо, дагы кимдерге сайганга болбойт? Жакын арада ооруп атса, мисалы үчүн температура чыгып, ысытмалап, ичи өтүп, кусуп, же жакын арада операция болгон адамдар болсо, андан сырткары гепатит Б менен ооруп жаткан же ооруган адамдарга сайгандын эч кандай муктаждыгы жок, ал пайда да бербейт. Андан сырткары гепатит Б менен ооруп, айыгып кеткен адамдарга да вакцина сайууга эч кандай муктаждык жок. Себеби аларда иммунитет пайда болуп калат да, биздин вакцинабыздын эч кандай жардамы болбойт аларга. Рахмат. Андан кийинки сурообуз мына кош бойлуу аялдар боюнча. Буларга профилактика кандай болот? Кантип алдын алса болот булар? Буларда мындай да, бүгүнкү күндө Кыргызстанда гепатит Бдан сактоочу вакцинанын именно дал кош бойлууларга сая турган түрү мен билгенден бери жок. Кош бойлууларга сая турган түрүндө консервант зат жок болот да. Мен консервант заттын атын айтпай эле коеюн азыр. Аны чалып алып интернеттен изилдеп ызычуу салгандар көп да, билбеген илимден сүйлөгөндөр көп. Ошон үчүн мен аны айтпай эле коеюн. Ал эми гепатит Бдан сактоочу вакцина кош бойлууларга сайлаганга боло турган түрү консерванты жок болот да, ал бизде өзү жок да. Андан башка вакцинадан башка жолу жок. Мисалы үчүн кош бойлуунун тиши ооруп калган болсо, инструменттерди жакшы стерилизация кылбаса, стоматологдор же кош бойлуу педикюр, маникюрга бара турган болсо, жыныстык жол менен жууп калышы мүмкүн. Бирөөнүн курч предметин колдонсо, бритвасын колдонсо жууп калат. Бул учурда спецификалык эмес метод деп коет, гигиенанын шарттары. Спецификалык эмес метод. Бирөөнүн бөтөн адамдын буюмдарын колдонбош керек. Демек, салондорго барганда барбаш керек, бирөөнүн бритвасын колдонбош керек, татуаж жасатпаш керек, мурдуну кулагын тешип сөйкө таккандар көбөйүп кетти го бүгүнкү күндө, ошол кылык-жорду токтотуш керек да. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, гепатит Бдан сактоочу вакцина башка гепатиттин түрүнөн дагы сактай алабы? Кызыктуу суроо экен. Ким гепатит Бдан сактоочу вакцина алган болсо, биз вакцина саярдан мурун текшеребиз, гепатит Б жок деп чыкса гана саябыз да. Анан сайганыбызда ошол адам бир эмес 2 баледен кутулат да. Ал гепатит Б менен да оорубайт, анан гепатит дельта менен да оорубай калат да. Гепатит биринчи жок деп чыгыш керек. Ошондо бир ок менен 2 коен урган болот. Анан бая айтып өттүм, гепатит Сдан сактоочу вакцина жок. Бирок бүгүнкү күндө гепатит Адан сактоочу вакцина дүйнөдө иштеп чыгарылган, ал аябай ийгиликтүү сыноодон өтүп, коопсуздугу текшерилип, дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттеринин баардыгы сайып атат. Бир гана биздин Кыргызстанда мамлекеттик практика жок, гепатит Адан сактоочу вакцина жок да Кыргызстанда. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, мына гепатит Бдан сактоочу вакцина жалаң мамлекеттик медициналык мекемелерде гана сайылабы же да башка жерлерде да сайылабы?
Бүгүнкү күндө эки түрдүү мекемелерде сайлап атат, жеке менчик жана мамлекеттик. Россия Федерациясы Кыргызстанга 350 000 доза гепатит Б-дан сактоочу вакцина сайып берген. Бая мен айтып өттүм, эстесеңиз болот. Кыргызстанга канча доза керек? 14-15 миллион доза. Айтыңызчы, 350 000 доза эмне болот? Жетпейт да, туура. Бул деген сөз 100 000 элдин айланасына гана жетет да. 100 000 элге гана жетет. 100 000 элге гана жетет. 100 000 элге гана жетет да. Бул Россия Федерациясы белекке берген да. Анан кыргызда жакшы сөз бар, белекке берилген аттын тишин санабайт, карабайт деп коет го. Эми жоктон көрө жогору, Аллага шүгүр берди. Эми кимдин тагдырына насип кылган болсо аны алат дагы, оорубай калып жан аман кылат. Эми Кыргызстандын өкмөтүнүн, Саламаттык сактоо министрлигинин дагы кандай планы бар, бул боюнча айта элек. Бирок биз жакшы ниет кылып турайлы. Балким дагы мамлекеттин чөнтөгүнөн, капчыгынан акча бөлүнүп калар. Балким кол ачык, берешен, жоомарт, бай адамдар Кыргызстан эли үчүн деп вакцина алып келип берер. Эми биз кайдан билебиз? Алардын жакшылыгы көрүнбөгөн, күтпөгөн жерден келет дейт го. Ошон үчүн жакшы ниет кылып турайлы, балким келип калар. Андан сырткары, эми биз аларды күтүп отура бербестен, жеке менчик клиникалар бар. Мен билгенден бери доктор Кейжи, Садмир, дагы эмне деген көп интермедикал дегенди укканбыз сайып жүргөнүн. Мына ошолор дагы Кыргызстандын элин акча төлөө, акы төлөө жолу менен сайып келе жатат. Акысы деле ондай кымбат деле эмес. Канча турат мисалы? Ар кимдики ар кыл. Мен өзүм алганда 600дөн 1100 сомго чейинки баада болгон. Бүгүнкү күндө 800 сомдон сайгандары бар, 500 сомдон сайгандары бар. 1800дөн сайып жүргөн деле организациялар бар экен. Эми ал ошо организациянын өзүнүн коюлган баасынан көз каранды. Акы төлөп сайылат экен. Акы төлөп сайылат. Ар бир дозага акы төлөш керек болот. Ал эми анализдерди тапшырганда бекер тапшырылабы же акы төлөп тапшырылабы, ушул боюнча дагы маалымат берсеңиз жакшы болот эле. Туура, жакшы суроо экен. Туура айтып жатат. Себеби дегенде Россия Федерациясы баягы айтып атпаймынбы? Атты белек кылганча эр токум менен белек кылыптыр дегендей, камчысы эр токум менен белек кылыптыр да. Көрсө, гепатит Б-дан сактоочу вакцинаны сайганда биз текшеребиз да биринчи. Ошону 15-20 мүнөттө аныктап бере турган тест полоски деп коет да. Экспресс тест полоскаларды да белекке берген, хоть ошончо дозада. Ал бүгүнкү күндө Кыргызстанда райондо, шаарларга, поликлиникага таркатып жеткирилген. Атайын адистер окутулган, аны аныктоо боюнча аныктап атышат. Бирок мен күндө WhatsApp'тан, Facebook'тан комментарийлерди окуп атам, мага кайрылуулар көп болуп атат. Ошол кээ бирки организациялар тест полоскалер түгөп калып, кайра жеткирип берүү проблема болуп атат деп угуп жатам. Рахмат, айтсаңыз, эмне үчүн гепатит С-дан сактоочу вакцина жок? Гепатит С-дан сактоочу вакцинаны бир канча жолу аябай урунуп көрүшкөн окумуштуулар. Бирок ошол вакцинаны иштеп чыгып туруп адамга сайганда гепатит С-дан сактоочу иммунитет туруктуу өлчөмдө пайда болгон эмес. Болгон тагдырда дагы ал иммунитет баягы ошол мезгилдеги гепатит С-дан убактылуу гана сактайт дагы, көпкө сактаган эмес да. Себеби дегенде ал вирус өзүнүн чел кабыгын тез эле өзгөртө бергендиктен, өзгөргүчтүгү жогору болгондуктан кийинки вирус жугуп кала берген да. Кийинки вирус жугуп кала бергендиктен, анан бул эффективдүү эмес экен деп ал иштеги токтотуп коюшкан аны. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, өлкөбүздөгү гепатит Б-дан сактоочу вакцина кандай темп менен сайылып жатат? Ой, маймыл ыйлагыдай состоянияда. Өтө секин темп менен сайылып атат. Эмне үчүн андай жай болуп атат? Өтө жай болуп атат. Мунун себеби үчөө. Биринчиси, биздин элибиз өтө саясатташып кеткен. Кайсы бир депутат эки ооз сөзүнөн жаңылып калса, кайсы бир шоу жылдыздары, ырчылар, чоорчулар жыгылып калса деле, юбкасынын бир жери ачылып калса деле, кечки ошону эле талкуулай берет да биздин элибиз. Өзүнүн ден соолугуна кайдыгер. Экинчиси болсо, биздин элибизде маалыматтын жоктугу. Чоң мамлекеттик саясат жүрбөй жатат. Мына коронавирус учурунда көрдүңүзбү, кандай гана телеканалдардан айтып жатып калдыга, колуңарды жуугула, тазалыкты сактагыла деп, аябай эле таза эл болуп кеттик, айта берсе, баягы эме болот экен да, элдин акыры аң сезимине кирет экен да. Ошондон бери эле колуңду жуу, маска так, өзүңдү этият кыл, тим эле коомдук транспорттардан бери жуулуп тазалан, дезинфекция болбодубу. Эми ошол чоң мамлекеттик саясат болбой жатат да. Мисалы үчүн мен бир да көрө элекмин мамлекеттик каналдардан ушул айрыкча, мисалы үчүн өлкөбүздүн флагманы болгон Ала Тоо маалымат программасынан мисалы үчүн бир да чыгып, ой вакцина алгыла деп бир мындай айгайлаганын көргөн жокмун да. ЛТР каналы, Ынтымак,
ТМЖ, 7 канал, Ош ТВ, Спутник KG агенттиктер айтып атышат маалымат каражаттары, бирок мындай бир чоң мамлекеттик саясаттын жүрүп атканын көргөн жокмун да. Бул биринчиси элде маалыматтын жоктугу. Экинчиси, үчүнчүсү болсо, бул өзүбүздүн кайдыгерлигибизде да. Бул оорунун көп учурда белгиси болбойт. Биздин кыргыздарда мындай түшүнүк бар да. Бир жериң ооруса же денеңе бирдеме чыгыш керек, же жаның катуу ооруш керек, же жыгылышың керек, же алың кетиш керек, же шалдырашың керек да. Кайсы бир оорунун белгиси болуш керек. Ошондо гана өзүн оорудум деп эсептейт. Ага чейин оорудум деп эсептебейт да. Бул оорунун белгиси да жок да, көбүнчө белгисиз өтөт. Ошон үчүн вакцина алгысы келбейт. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Алдын ала Түшүндүрүү вакцина алыш иштерин. керек, дагы эмне кылыш керек? Биринчи очуртта кезекте түшүндүрүү иштерин аябай мына мисалы азыр пульс программасын жок дегенде 100 000 адам көрүп атса керек. Facebookка чыгарсаңар керек, Instagramга, TikTokко чыгарсаңыздар керек. Бөлүшсөңүздөр керек. Бул бөлүшүү маалыматты, жакшылыкты бөлүшүп койду чоң сооп иш да, туурабы? Азыркы убакта Facebook баракчасында Ынтымак медиа каналында түз эфирден көрсөтүлүп жатат. Көрсөңүздөр болот. Эң сонун экен анда көрүлүп жатса. Андан кийинки сурообуз бул гепатит Бдан сактоочу вакцина алган соң мына адамдын организминде кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Же эч кандай таасир этпейби? Гепатит Бдан сактоочу вакцина алгандан кийин болгону кулагынан жана көздөрүнөн кан макпайт, кыжалат болбоңуз. Эч нерсе болбойт. Биздин пациенттер жок нерсени эле мынантип айтып чуу чыгара беришет да, чиркейден пил жасай беришет да. Вакцинаны алган жер кайсы жер? Мына дельтовидная мышца деп коет. Дельта сымал мышцага сайылат, булчуң тереңине сайылгандан кийин ал жер бир аз талып оорутат. Бир аз гана талып оорутат. Ал 48 сааттан 72 саатка чейин аралыкта өтүп кетет. Ириңдеп кеткен, кызарып, температура берип, аллергия бере берген учурлар боло элек, азырынча боло элек. Сонун экен. Эми дарылоо ыкмалары. Сиздер кантип дарылайсыздар? Айтпайм, билип аласыз деймби? Тамаша албетте. Гепатит Бдан сактоочу вакцина сайылбай калгандар гепатит Б менен ооруп калат. Себеби алар бир күн эмес, бир күн кан менен контакт болуп турган процедурага барат. Анан айтпадымбы, курс жана өнөкөт түрдө өтөт деп. Курстур өткөндөр бул ооруканага жатат. Жатканда аларды биз 6-9 ай күзөтөбүз. Айыкса айыгып кетти, айыкпаса өнөкөт болуп да бизге пациент болуп калат да. Өнөкөт болуп кеткендерди биз 2 топко бөлүп алабыз. Вирустары уктап жаткан жана ойго деп. Эгер биз уктап жатканын байкап калсак, биз тийбейбиз. Б гепатитинечи. Ал эми ойгонуп кетсе, анда вируска каршы дарыларды көп жылдар бою ичет. Жөн эле ичип жүрө бербей, 6 ай сайын бизге көзөмөлгө келип туруш керек да. Эгер гепатит Б деген ооруга Д деген вирус келип кошулуп калса, бүгүнкү күндө мен аттарын айтпайм, себеби реклама кылгандай болуп калам. Бул мыйзамга деле туура келбейт. Кээрки адамдар мени туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн, ошо компаниянын дарысын рекламалап атат деп ойлошу мүмкүн. Вируска каршы дарылар бар, алар киндиктин айланасына жан башка сайылат, өзүнүн дозалары болот, бирок алар ийгиликтүү аяктайт деп мен гарантия бере албайм. Бирок ооруну бир топ басынтып берет да. Ал эми гепатит Сны ийгиликтүү дарылоо боюнча дары-дармектер жетиштүү, ал 3 айдан 6 айга чейин ичилет. Болгону бир эле таблетка бисмилланы айтып эле ичип койсо болду, айыгып калат буюрса. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүз да соңуна чыгып баратат. Жомарт мырза атайын биздин студияга келип, убактыңызды коротуп, элге кеп кеңеш бергениңизге сизге терең ыраазычылык, сизге бекем соолук, иштериңизге ийгилик. Аябай тамаша менен сонун эфир өткөрдүңүз. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Урматтуу мекендештер, сиздерге кайрылуум өтө олуттуу, көңүл буруңуздар. Бүгүнкү күндө гепатит Бдан сактоочу вакцина элибизди аман алып калуунун жападан жалгыз жолу. Аллах Таала аны бизге мүмкүнчүлүк жеткирди, берди. Бизден бир гана нерсе талап кылынат. Бизден кайдыгерлик кылбайлы. Өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн аябай кам көрөлү. Эгер гепатит Бдан сактоочу вакцина албасаңыз, гепатит Б менен ооруйсуз. Өлкөбүздүн экономикасына өтө чоң сок курулат. Себеби дары-дармектер, дарылоо кымбатка турат. Ал эми гепатит Бдан сактоочу вакцина алсаңыз, гүрүлдөп шамалдай иштейсиз дагы, өлкө казынасын толтурасыз, өлкөбүздүн экономикасын көтөрөбүз, дүйнөдө Кыргызстан деген атактуу мамлекеттин түптөлүшүнө салым кошкон болосуз. Терең ыраазычылык сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Пульс ден соолук программасын түз эфирде көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.